Бирок аларга каргашалуу күн келди. Алар өз жеринен, тилинен ажырагысы келген жок. Кыргызстанда 7-8 ноябрь күндөрү тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары быйылкы жылы да расмий белгиленүүдө. Айтылышы бир сөз, бирок мааниси 1000 жылдарга татыган бул расмий эскерүү күндөрү кыргыз элинин таш карыткан тарыхындагы өтө орчундуу учурларды, далай кыл чайнашкан кыйын кезеңдерден өтүп, бүгүнкү көз карандысыз мамлекет катары өз алдынча түндүк көтөрүп турган мезгилине чейинки окуяларды камтыйт. Тарых тандырбайт. Таштагы жазуулар андан бетер. Буга илимге Орхон Энисей жазуулары деген аталышта кирген кезегинде улуу кыргыз каганаты катары 9-10 кылымдар бүтүндөй Азияны титиретип, ооматыбыз жүрүп турган, тарыхыбыздын бир үзүмүн чагылдырган жазуулар күбө. Буларды эмне үчүн айтып жатам? Бүгүнкү көз карандысыз мамлекет катары кызыл тууну көкөлөтө көтөргөн ушул күндөргө оңой эле жете койгон жокпуз. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кырлар барбы кыргыз өлүп жатпаган деген жүрөк титиреткен ыр саптары тегин жеринен чыккан эмес. Азыркы эгемендигибиз Манаста айтылган. Доорлордон бери эңсеген тилегибиз болчу. Ушул ак мөңгүлүү, ала тоону каны жаны менен коргоп, бүгүнкү муундарга мураска калтырган ата-бабаларыбызга рахмат. Алардын басып өткөн жолу мамлекетибиздин байсалдуу тарыхы болсо, өмүрлөрү өрнөк, көздөгөн максаттары биз үчүн ыйык. Кыргыз тарыхында бирде жүрөк сүйүнткөн, бирде эстегенде эс акылыңдан тандырган тарыхый окуялар көп эле өткөн. 19-20 кылымдардагы каргашалуу трагедияларга кабылткан окуяларды алсак, муунуң титирейт. Улуу Октябрь революциясы же аны уюштурган атабыз Ленин болбогондо, кыргыз элинин кийинки тагдыры кандай болот эле ким билет. Азыркы Россия Федерациясынын өзү үчүн улуттук трагедия болуп саналган, анын кесепетинен ак кызылга бөлүнүп, миллиондогон жарандарын жоготкон бул тарыхый көңтөрүш дүйнөгө социалисттик системаны алып келип, ошол эле учурда кыргыз элине Октябрдын таңын аттырган. Совет бийлиги баарыдан мурда туура жүргүзүлгөн улут саясаты кыргыз элинин өз мамлекеттүүлүгүн түптөгөнгө кыйла салым кошту десек аша чаппайбыз. Ушул жерден Совет мамлекетинин тутумунда, анын ичинде Россиянын курамында алгач автономдуу облус, анан автономдуу республика болушубузга эбегейсиз зор салым кошкон. Кийин СССРдин курамында Кыргыз СССРи, соңунда союз тараганда көз карандысыз Кыргыз республикасы болушубузду шарттаган. Ата-бабаларыбызды сыймыктануу менен эскербей кое албайбыз.